Ош облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө күн мурун 5 январда саат 17:33 Ош облусунун аймагында катталып, очогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титирөө Ош облусунун Өзгөн районунун Орказган, Актерек, Ничке Сай, Зергер, Саламалик, Эркинтоо айылдарында 2,5 балга чейин сезилди. Бишкек шаарынын күнчыгыш тарабында жашаган тургундар адаттагыдан тыш каттуу чыккан үндү угушту. Бишкек сегодня телеграм каналынын колдонуучуларынын айтымында окуя саат 03:00 чамасында болгон. Соц тармак колдонуучулары каттуу үн шаардын борборуна жана башка аймактарына угулгандыгын айтышууда. Айрымдар аны Бишкек жебинен чыккандыгын божомолдошкон. Электр станциялары ачык акционердик коомунун маалымат кызматы кооптонууга негиз жок экендигин айтууда. Анткени буунун чыгышы жептеги кадимки өндүрүштүк процесс. Жылуулук борбордон чыккан буунун ылдамдыгы секундасына 7-11 метрди түзгөн. Мындан улам каттуу үн чыккан. Ананда шаар уйкуда болуп, тынчтык өкүм сүрүп жаткан учурда үн алда канча каттуу угулду окшойт деп жооп берди ишкананын өкүлү. Учурда бардык жабдыктар кадимки шартта иштеп жатканын, электр станцияларына туташтыруу экени айтылды. Кыргызстанда 6 январга карата дагы 144 адамдан коронавирус табылды. Республикалык штабтын маалыматы боюнча өлкөдө вирус жуктургандардын саны 81 миңден ашты. Акыркы суткада коронавирустан Бишкекте 1 адам каза болду. Жалпы өлүм учурлары 1361 түзүүдө. Bir күндө дагы 215 адам коронавирустан айып сакайгандардын жалпы саны 77 миңден артты. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 912 бейтап, үй шартында 1288 адам дарыланууда. Bir сутка ичинде 2 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. 12 кызматкер айыкты. Пандемия башталгандан бери 4128 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Анын ичинен 3966 мед кызматкер айыгып чыкты. 2021 жылдын 4 январында түн ичинде Кызылкая шаарынын Султанов көчөсүнүн 39 жаштагы жаранынын үйүнө беттерине кара түстөгү маска тагып, колдоруна медициналык ак кол кап кийген 2 белгисиз атуу кирип, ашканадагы бычак менен коркутуп, анын колу бутун байлап, эркине каршы күч колдонуп, үйүндөгү 100 000 сом акчасын жана баалуу алтын буюмдарын алып, белгисиз тарапка изин жашырып кеткен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 202 беренеси каракчылык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүп, кылмыштын изи суу электе 6 январ күнү Кызылкая шаарынан Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун 31 жаштагы, Нокот районунун 32 жаштагы, Кызылкая шаарынын 26 жаштагы тургундары аныкталып кармалышты. Жогорку сот бүгүн 6 январда мурдагы юстиция министри, экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан карайт. Бул тууралуу Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова билдирди. Анын айтымында ишти кайра кароого 3 жагдай негиз болду. Буга чейин Аида Салянованын адвокаттары жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп, жогорку сотко кайрылган. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүктеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Лелен райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн чегерүү тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети президенттик шайлоо жана референдум өткөрүүгө байланыштуу коомдук тартипти, коопсуздукту камсыздоо иштерин жүргүзүүдө. Мекеменин 6 январда тараткан маалыматында шайлоо алдындагы кырдаалга мониторинг кылуу үчүн ыкчам штаб иштеп жатканын кабарлады. Атайын кызмат шайлоо процессин үзгүлтүккө учуратууга багытталган диний экстремисттик жана криминалдык топтордун, деструктивдүү түзүлүштөрдүн чагымчыл акцияларын уюштургандарга өзгөчө көңүл буруда. Мамлекеттик стратегиялык маанилүү объектилеринде терроризмге каршы коргонуу чаралары күчөтүлдү. Укук коргоо органдары жана чек ара кызматы менен биргеликте террористтик, диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн табуу максатында жарандардын кирүү чыгуу каналдарына чыпкалоо иштери, чектеш аймактарга жаңжалдарды, кырдаалдарды болтурбоо иштери жүргүзүлүп жатат деп айтылат маалыматта. УКМК шайлоо учурунда коомдук саясий кырдаалды чыңалтууга жана туруксуздукка алып келе турган чагымчыл мүнөздөгү маалыматтарды таратпоого чакырат. Форма 2 ыкмасын жокко чыгарылгандыгына байланыштуу президенттик шайлоого 450 миңдей жаран катыша албайт. Бул тууралуу узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүү боюнча эксперт Арсланбек Өмүрзаков маалымат жыйынында кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы шайлоодо жана референдумда добуш берүүчүлөрдүн саны 3,563,574 болгонун кабарлады. Шайлоочулардын тизмеси 2 январ күнү Tizme.gov.kg порталындагы маалымат боюнча бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова форма 2 ыкмасы жоюлганына байланыштуу шайлоочулардын саны азайганын билдирген. Айрыкча Бишкек шаарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында шайлоо тизмесине кирген жарандардын саны азайган. 2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоого 400 миңден ашуун адам форма 2 аркылуу добуш берген болчу. Кыргыз өкмөтү элден жана мекеме уюмдардан республикалык бюджетти колдоо үчүн түшө турган акча каражатын чегерүү, эсепке алуу жана пайдалануу үчүн жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачууну көздөп жатат. Тийиштүү токтомдун долбоору коомдук талкууга коюлду. Өкмөттүн расмий сайтындагы маалыматка караганда эсепти Финансы министрлиги бирдиктүү казыналык эсептин алкагында ачат. Финансы министрлиги даярдаган жобонун долбоорунда бул эсеп юридикалык жана жеке жактардан ыктыярдуу негизинде түшүүчү акча каражаттарын, ошондой эле кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында укук тартибин коргоо органдарынын депозиттик эсептеринен которулган акчаны жалпы мамлекеттик депозиттик эсепке чегерүү, эсепке алуу жана пайдалануу тартибин жөнгө салат. Башкы прокуратурага, Финполицияга, УКМКга, ИИМге жемкорлордон кайтарылган каражат үчүн депозиттик эсеп 2018-жылы ачылган. 2020-жылдын октябрында Кыргызстанда өлкөнүн тышкы карызын элден чогулткан акча менен төлөө үчүн элдик кеңеш деген коомдук кыймыл түзүлгөнү да кабарланган.